Кутман таң, урматтуу мекендештер, кыйын абалда жакшы кабар издеген Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Назарыңыздарда таңкы кабарлардын топтому. Бишкек шаарына Екатеринбургтан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Манас эл аралык аэропортунда 23-июлда Урал авиа каттамдары авиакомпаниясынын Екатеринбург-Бишкек багыты боюнча чартердик каттаманы тосуп алды. Кыргызстанга Екатеринбургтан 223 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Анын ичинде жаш балдар дагы бар. Бул каттам менен Бишкекке Урал федералдык округунда окуган студенттер. Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, ошондой эле Нижневартовск, Жаңы Уренгойдо жашап кайтып келүүгө өтө муктаж болгон жарандар. Ошондой эле ар кандай илдеттери барлар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, улгайгандар, кош бойлуулар, кичинекей балдары бар аялдар, оор турмушка кептелген жарандар учуп келишти. Өлкөдөгү болуп жаткан кырдаалга байланыштуу дарыгерлерибиз күн түн дебей иштеп жатканы баарыбызга маалым. Социалдык тармактын колдонуучусу өзүнүн баракчасына дарыгердин нөөмөтү аяктаган соң кийимин өтүгүн чечип жаткандагы видеосун жүктөгөн. Анда дарыгердин былчылдап тердеген коргонуучу кийимин сыгып жатканын көргө болот. Кыргыз өлкөсүндө коронавирус кризиси уланып жатат. Иштеп жаткан ыктыярчы студенттен нөөмөтү аяктаган соң канча тер төгүп иштегенин видеого тартып берүүнү суранышкан. Бирок ал өтүгүнө коюлуп түшкөн терин эле тартып берди. Бул видеону тартып берүүдөн бир күн мурда ал эс учун жоготкон. Өмүрүн тобокелге салып, билегинен дагы артык болгон ишке чечим чыгарган жаш ыктыярчыларга карата сыймыктанууга сөз табуу оор деп жазган социалдык тармактын колдонуучусу. Ички рыноктон суроо талаптарын камсыздоо үчүн өкмөт азык-түлүктөрдү жана керектелүүчү товарларды сыртка чыгарууга чектөө койду. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Аны менен катар эле учурда ички рынокто суроо талап жок болгон бирин-экин товарлардын сыртка чыгарылышына уруксат берилген. ИАИ биримдигине кирген мамлекеттерде дагы коронавирус пандемиясына байланыштуу ыкчам иш-чараларды ишке ашыруу, экономикалык абалды жөнгө салуу боюнча биримдиктин коллегиясынын тарифтик эмес жөнгө салуу тууралуу чечими чыккан. Анда медициналык багыттагы каражаттардан сырткары бир катар азык-түлүктөрдү, жашылча жемиштерди да ИАИ өлкөлөрүнөн алып чыгууга тыюу салынган деп айтылган маалыматта. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жана дартты Кыргызстанга жайылтпоо үчүн Кыргызстанда жүк ташуучу автоунаалардын жүрүү тартиби дагы өзгөргөнү айтылды. Бул өзгөрүүлөр жүк ташууларды үзгүлтүксүз кылып жана ички рынок үчүн зарыл болгон товарлардын убагында келүүсүн камсыздап, экспортко чыгып жаткан продукцияларды дагы калыбында кармоого жардам берди деп билдиришти министрликтен. Ошондой эле ИАИ алкагындагы келишимдерге ылайык жүк ташуучу транспорттардын белгилүү шарттарды карманып, жашыл коридор маршрут менен кирүүлөрүнө жол ачылганы айтылды. Товарларды дагы токтоосуз алмашып туруу боюнча бул биримдикке кирген өлкөлөр менен келишимге жетишилген. Ошондой эле бүгүнкү күндө Торугарт көзөмөлдөө өткөрүү пунктун ачуу боюнча бажы кызматы дагы Кытай тарап менен иш алып барууда деп айтылат маалыматта. Өкмөт салык отчетторун тапшыруунун мөөнөтүн 2020 жылдын 1-октябрына чейин узарткан чечим кабыл алды. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. 23-июлда кол коюлган токтомго ылайык салыктык мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү ошондой эле өнүктүрүү боюнча отчетторду октябрдын башына чейин берсе болот. Мөөнөт аймактык салык органдарында калктын жыйналуусуна жол бербөө жана коронавирус инфекциясынын таралуу коркунучун азайтуу максатында жылды. Адатта отчеттуулуктун мөөнөтү 31-июлга чейин болчу. Министрликтен ырасташкандай 1-июлдан тартып салыктык маалыматты кечиктирилгендерге чара көрүлбөйт деп жазылат маалыматта. Кыргыз өлкөсүнүн Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоковго Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан 300 000 сом өлчөмүндө айып салынып, сот залынан бошотулду. Мындай чечим 2020 жылдын 10-июлунда чыкканын 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Эркин Сопоковдун ысымы Айеркен Саймаетинин ишинде жана анын киши колду болуп каза болгон жердин консулдук унаа номери бар, унаа табылгандан улам белгилүү болгон. Ал учурда Туркиянын Стамбул шаарында дал ушул Эркин Сопоков Кыргыз Республикасынын башкы консулу болуп турган. Кийин ал кызматынан алынып, УКМК тарабынан кармалган.
Президент Сооронбай Жээнбековдун кызы Бактыгүл Шарипова жана анын күйөөсү коронавирус жана пневмония оорусу менен ооругандарды дарылап жаткан дарыгерлерге тамак-аш ташып берип жатат. Бул тууралуу Мурат Соорбеков аттуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Менин баракчама президент Сооронбай Жээнбековдун кызы жана күйөө баласы ыктыярчылык кылып, COVID-19 менен ооруган бейтаптарды дарылап жаткан ооруканалардагы дарыгерлерге тамак-аш таратып жүргөн сүрөтүн жиберишиптир. Чындап эле сүрөттө президенттин кызы менен күйөө баласы өздөрүнүн унаасын минип алып, жакшы үлгү көргөзүп жүрүшөт экен. Бул көрүнүш башка саясатчылардын балдарына дагы үлгү болчудай. Азыркы учурда баарыбыз биригип, илдетке каршы турушубуз керек. Ынтымакта гана бул кыйын мезгилден чыга алабыз деп жазган ал. Президенттин кызы кайсыл ооруканаларга тамак таратканы жана сүрөт качан тартылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Сооронбай Жээнбековдун бир уул жана бир кызы бар. Кызы Жогорку Кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин уулу Атабек Абжалиевге турмушка чыккан. Экөөнүн Алиаскар аттуу уулу бар. Япониялык окумуштуулар бир ирет колдонулуучу медициналык бет каптардын планетанын экологиясына тийгизген коркунучун белгилешти. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышууда. Баарына белгилүү болгондой, пандемияга байланыштуу медициналык бет каптар көп сатылып, дүйнөнүн булуң бурчунда колдонулууда. Бирок көпчүлүк эл бет капты колдонуудан кийинки калдыкты кантип туура зыянсыздандыруу керектигинин кабары жок. Ошондой эле адистер айрым өлкөлөрдө бул таштандыны туура жок кыла турган шарттардын жоктугун белгилешти. Учурда Япониянын деңиз жээктеринде колдонуудан соң ташталган бет каптар сүзүп жүргөндүгүн айтып жатышат. Медициналык калдыктардын саны Туркия жана Европа өлкөлөрүндө дагы өскөн. Франциянын экологдору океан менен деңиздердеги медузалар эмес, бет каптар каптап кеткенин кооптонууда. Ошондой эле бир бет каптын майдаланып бөлүнүп жок болушу үчүн жүздөгөн жылдар керектелет деп эсептешет адистер. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы жаанга карабай өз кызматын аткарып жаткан патрулдук милициянын кызматкеринин видеосу тарады. Видеодо көрүнгөндөй, кызматкер Борбор калаадагы Абдрахманов жана Гуренкеев көчөлөрүнүн кесилишинде жаанга карабай жол кыймылын жөнгө салып жаткан. Социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары кызматкерди мактоого алышууда. Гуренкеева Советская, патрульный, несмотря на дождь, молодец, регулирует движение, светофоры не работают, несмотря ни на что работает, молодец. Өпкөнүн сезген иши жана COVID-19 боюнча катталган жаңы учурларга терең талдоо жүргүзүү керек. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтканын өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Ооруп жаткандарды аныктоо үчүн уюштурулган үймө-үй кыдыруу иш-чарасынын негизинде күн сайын талдоо жүргүзүлүүгө тийиш. Мисалы, бүгүн жөтөлүп жатса, эртең дене табы көтөрүлөт, 2-3 күндөн кийин абалы оор болушу ыктымал. Демек, бул дарыны бериш керек же тамчылатма дары алуусу абзел деген сындуу анализ жүргүзүү шарт. Талдоо иштеринин негизинде алдыга күтүлө турган абалдагы айкын көрүнөт, деди өкмөт башчы. Жыйындан жүрүшүндө дары-дармек менен камсыз кылуу маселеси талкууланып, айрым дарыканалар медициналык каражаттардын баасын негизсиз жогорулаткан учурлары дагы катталып жатканын билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Австриянын европалык жана эл аралык иштер боюнча федералдык министри Александр Шалленберг менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Вена шаарында 2020-жылдын 28-29 январында Кыргыз-Австрия өкмөттөр аралык комиссиясынын ийгиликтүү өткөндүгүн баса белгилешип, эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды тереңдетүүгө жана активдештирүүгө өзгөчө маани беришти. Кыргызстанга келген Россиянын коргоо министрлигинин медиктеринин 2 бригадасы кече 24-июлда аскер госпиталына иштөө үчүн Ошко учуп кетти. Калган 4 бригада Бишкекте калганын Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты. Эскерте кетсек, 22-июль күнү Кыргызстанга 20 аскер дарыгери учуп келген. Алар 1 ай бою Бишкек жана Ош шаарларындагы аскер госпиталдарында коронавирус менен күрөшүүгө кыргыз мед кызматкерлерине көмөктөшөт. 24-июлдан тарта 6 дарыгер медайымдан турган топ 2 шаарда аскер кызматкерлерге, алардын үй бүлөлөрүнө жана ардагерлерге практикалык жана кеп кеңеш түрүндөгү жардам көрсөтө баштады деп айтылат маалыматта.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгары укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов облустагы саламаттыкты сактоо мекемелериндеги медициналык жабдуулардын абалын көрүп чыкты. Бул тууралуу облустук администрациядан билдиришти. Ага ылайык учурда көп катталып жаткан пневмония оорусун аныктоо иштери менен таанышты. Учурда облустук ооруканада жана облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда заман талабына ылайык санариптик флюорографиялык рентген жабдуулар орнотулган. Жабдуулар республикалык бюджеттен эсебинен 5 миллион 800 миң сомдон сатылып алынган. Бирөөсү толук кандуу иштеп жатат, ал эми экинчисин орнотуу жумуштары аяктады. Жакынкы күндөрү ишке кирет. Ошондой эле облустук ооруканага кечээ күнү өкмөт тарабынан жаңы тез жардам унаасы берилди. Автоунаанын ичинде медициналык ыкчам кызмат көрсөтүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бизди колдоп, каналыбызга катталып коюңуз. Күнүңүздөр берекелүү болсун. Жакшылыктарды каалап, Ак кеме студиясынын чыгарылыштарында көрүшкөнчө, ден соолукта аман болуңуздар.